Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде Кореянын геоморфологиялык ассоциациясы менен биргелешкен эл аралык конференция өттү. Анда Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын жана Түштүк Кореянын бир катар университеттеринин өкүлдөрү окумуштуулар Кыргызстандын тоо сууларын изилдөө мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Россиялык гидродолбоор институтунун өкүлү Александр Стром белгилегендей, илимий изилдөөлөр үчүн Соңкөл аймагы тандалып алынган. Анткени дал ушул аймакта Камбарата ГЭС-1 жана Камбарата гидростанциялары курулууда. Бул долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн айлана чөйрөнү жана жаратылыш шарттарын кылдат изилдөө зарыл. Түштүк Кореянын Кангвон Улуттук университетинин өкүлдөрүнүн айтымында, Кыргызстан географиясы толук изилдене элек өлкө. Бул жаатта биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кыргызстан Кореянын географиялык коомчулугунда чоң кызыгууну жаратууда. 또 한 가지 이유가 있다면 Биздин программанын алкагында Кыргыз Республикасынын аймагындагы бир катар объектилерди кыдырууну көздөп жатабыз. Биз менен Түштүк Кореянын университеттеринин студенттери да келишти. Кыргызстандын аймагынын 90% тоолору ээлейт. Кореяда бул көрсөткүч 70% түзөт. Ал эми биргелешкен кызматташуу менен эки өлкөнүн окумуштуулары жана адистери келечектүү долбоорлорду ишке ашыра алат деп ойлойбуз.